Центера тарабынан Кумтөргенине кыргыз жерине жасалган кыянатчылык фактыларынын аягы түгөнчүдөй эмес. Өздөрүн ишенимдүү инвестор атаган канадалыктардын Кумтөргениндеги дагы бир өзүн билемдигинин бети ачылды. Алар өндүрүш калдыктарын, таштандыларды, арасында химиялык зыяндуу заттарды башын ортуп отурбай жөн эле жерге көмүп ташташкан. Саркынды сууларды тазалоочу курулмалардын, калдык сактоочу жайдын, дамбанын тегерегинен цианид идиштери, унаа тетиктери, иштетилген май, дөңгөлөктөр, ал гана эмес бүкүлү менен көмүлгөн трал, жүктөгүч техникалары табылып, көпчүлүктүн оозун ачырууда. Металл, шиналар, жанагы отработанное масло, анын баары утилизацияга кетиш керек, анткени бул зыян да. Мына биз жанагы очистной сооружениянын жанында турабыз. Бул жанагы токсикалык өзүнүн эмелери, элементтери сууга кетет астына. Астында подземный суу, грунтовый суулар менен эметип туруп, жанагы билебиз да, Кумтөр дарыяга кетип туруп, Наранга кетет да. Абийирдүү инвестор эч качан мындай кыянатчылыкка бармак эмес. Зыяндуу заттарды бардык тийиштүү эрежелери менен зыянсыздандырып, калдык таштандылар тартиби менен утилизацияланышы керек эле. Центеранын жетекчилиги бул үчүн ашыкча каражат коротуп, башын оорутуп отурбай, ушундай оңой олтоң жолду тандап алган. Арасында мына май, антифризи баары менен кошо көмүлгөн. Бул эч жака жок болуп кетпейт да, бул бүт биздин экологияга келтирген зыян да. Буну эмне максат менен кылган пока түшүнүксүз болуп атат. Тиешелүү органдар муну сөзсүз түрдө териштирип чыгыш керек болот. Таштанды полигонун куруунун ордуна таштанды калдыктарды ар кайсы жерге көмүп, көздөн жашырган аракети Центера Голдтун экологиябызга жасаган жырткычтыгынын бир гана мисалы. Бул кылыгы үчүн алар Канаданын мыйзамдары боюнча да жооп бериши керек. Анткени 2009-жылдагы стратегиялык келишим боюнча канадалыктар Кыргызстандын гана эмес, эл аралыктагы экологиялык нормаларды так сактоого милдеттенме алган. Эл аралык норма боюнча экологиялык биздин кыргызстандык мыйзам, башка деле мамлекеттерде ушул таштандыларды булар өзлөрүнүн классы бар. Мындай көмгөнгө болбойт. Тыюу салынган да. 2022-жылы Кумтөр келишиминин түзүлгөнүнө туура 30 жыл болот. Бул долбоор башынан Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштегенде учурдагы мамлекеттин абалы такыр башкача болмок. Жаратылышыбызга дагы мынчалык зыян келбейт эле. Теңиз бөлтүрүк башында турган жаңы жетекчилик экологиялык көзөмөлгө өзгөчө көңүл бурууда. Таштандылар кайра иштетилип, кендеги жердин кыртышын калыбына келтирүү үчүн тамак аш калдыктарынан жер семирткичтер өндүрүлүүдө. Кумтөрдү экологиялыктагы, экономикалыктагы жагынан алдыңкы, көпчүлүккө үлгү болуучу компанияга айлантууга бардык аракеттери жасалууда. Толук азыр мүмкүнчүлүгү бар. Ушу экологиялык нормаларын калыбына келтирип, жаңыча иштесе болот да. Бул жерде экологиялык көзөмөл биринчиден ишканада башталыш керек. Экинчиден мамлекеттен абдан катуу контроль болуш керек. Анан коомчулук тараптан ушундай эле көзөмөл жүргүзүш керек. Албетте канадалык ишкерлердин өзүн билемдиги Кыргызстандагы айрым жооптуу кызматкерлердин макулдугу менен ишке ашырылган. Бул фактылар боюнча бардык материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп, юридикалык баа берилет.